МТСтер боюнча маселени көтөрдүңүз. Мында муниципалдык МТСтер ачылбай жатат деп. Туура айтасыз. Негизи өкмөттүн буйругу бар да. Муниципалдык МТСтерди ачуу боюнча. Негедир мына 86 айыл өкмөттөн заявка түшкөн. Азыр бир эле ошо муниципалдык МТС ачылды. Бул Көлдө. Башка жерде эч кандай ачылган жок да. Бул жөнүндө азыр өкмөттүн өкүлдөрү айтып атпайбы. Биз бул жерге бардык, ал жерге. Бул частный. Өздөрү ачкан МТСтер. Буларды эгерде өкмөттөн буйрук болгондон кийин ачуу тууралуу ачыш керек болчу да. Ошондуктан Өкмөт эми кайсыл техникасы менен МТС ачмак эле? Ошо өкмөт элдер алып атпайбы? Кредитке, лизинг эсебинен алып атат. Ошолорду ачып туруп өкмөттөргө бериш керек эле да. Эң негизгиси азыр эгерде биздин айыл чарба министри өкмөт тараптан элдерибизге ушуга окшогон маселелерди чечпесе, биздин болгон тапкан байлыгыбыз жер болуп атпайбы? Жер менен эле мал чарба болуп атат. Буну эч качан бир айтып эле келатат, иштебей атат да. Өнүктүрүш өтө кыйын болуп атат да. Ошол маселени азыр айтып кеттик. Эми бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир 3 мүнөттө көп нерсени толук айтыш кыйын болуп атат. Кылып атабыз, аракет кылып атабыз деген маселе менен эле баардыгы алдыга жылбай келатат да.